Ustad, men nafsimdi eштей албай жатам. Кантип nafsimi тыйсам болот? Жардам бериңизчи. Чыдамсыздык менен күтөм устат дейт. Тахажутка тур. Илгери бирөө nafsi кыйнаган экен, nafsin кыйнап коюптур. Болду, бүгүндөн баштап 1 жылга чейин суу ичпей коюптур, nafsi кыйналып кетти. Чай чейт экен, нан жейт экен, шорпу чейт экен, бирок nafsi жаман күйгүздүң мени. Тахажутка тургузбайсың, багымдатка тургузбайсың, жолу кийгизбейсиң, бетими боеп коесуң, nafsi мени күйгүздүң деп, nafsini өлтүрөм деп 1 жыл суу ичпей коюптур. Китепте келет ушу. Чай чейт экен, мороженое жейт экен, коон жейт экен, жарым чейт экен, бирок суу ичпейт экен да. 1 жылдан nafs тарбияга түшүп калгандан эми ичем сууну деп ичип баштаптыр экен сууну. Бисмилла. Ошентип nafsini тарбиялаш керек да. Кичине бир неке бербей койсоң тарбияга түшүп калат. Nafs деген ушундай. Nafs менен кандай күрөшүү керек кененирээк айтып бериңизчи дейт. Адам өзү жакшы көргөн нерседен баш тартыш керек. Ийгиликтүү спортчулар убактысын аябайт. Жегиси келгенди жебейт, билесиңерби? Бардык нерседе бар. Окумуштуулар да ушундай. Достордон алыс болот, башкадан алыс болот, окумуштуу болот, урматтуу бир тууганым. Саид Бакастамлабызды билесиңер баарыңар. Ошо киши бутуна суу алдырган окуп жүргөндө. Элдер ойногондо тизелеп отурган үчүн бут ишип кетип, суу толуп калып, суу алдырып окуган. Абдушкур ажы 2 жыл мурда келип кетти мынакей, баарыбыздын аалымыбыз. Ошол окуп жүргөндө билесиңер кандай жумуштар аткарып жүрүп окуган. Мисал үчүн, аны көбү билбейт. Адам курбанчылык берет, ошого жараша келет. Ошондуктан nafsi менен күрөшүү үчүн адам кээ бир жакшы көргөнүн ташташ керек болот. Адам арыкташ үчүн диетага отурат, жегенди жебейт. Ошол сыяктуу эле урматтуу бир тууганым, билесиң, арам эмне, адал эмне. Ошол жашоонун ар бир кадамыңы адал жашоого аракет кылып, арамдан алыс боло турган болсоң, nafsi өзүнө тарбияга келе берет. Эң биринчи намазды өз убагында, керек болсо мечиттен окуу. Намазды туура жолго коюп алган адам nafsini жеңет деген сөз, урматтуу бир тууганым. А бирок nafsini тыят деген сөз сенин көңүлүңдөгү каалооң менен акылың каршы келип калганда, акылың динге ширелишкен да, акылдын айтканын угуп туруп, көңүлдүкүн калтырсаң, демек nafsini жеңесиң деген сөз болот, урматтуу бир тууганым. Аракет кылыш керек. Аракет кылсаң, аракетте берекет болот. Акылдуу киши nafsисинин азгырыгын ачкалык орозо менен басат. Эгерде чындап nafsиңе баш ийбей кала турган болсоң, nafsиңи иш кылып кала турган болсоң, урматтуу бир тууганым, кантип nafsini контролдон? Бирөөлөр бар, айтат келип алып, таксырым ушун мен жанагы порно фильмдер кечке көрө берем. Кантип кутулганды билбейм дейт. Бирөө айтат, мен кыздар менен таанышып сүйлөшүп ушинте берем. Бирөө айтат, мен ушинтип бар уурлук кыла берем, таразадан алдай берем. Бардыгы nafsинин проблемалары. Бирөө айтат, мен ушак айта берем, гыйбат сүйлөй берем. Эмне кылыш керек? Орозо кармаш керек. Ошон үчүн Кудай Таалам бизге 1 айлык орозону парз кылган. Кааласаң, каалабасаң карма деген. Андан сырткары 6 күндүк орозо, 3 күндүк орозо, айдын башындагы орозо, ортосундагы орозо, анан мындай орозо, Рамазанга чейинки орозо, Рамазандан кийинки орозо, ар жумада 2 күндүк орозо деп орозонун көптөр бизге милдет уруксат берген. Андан сырткары ким кааласа, каалаган күндө орозо кармай берсин дегенди шарият бизге мубах кылып берген, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн nafsiге алдырып аткан учурда орозо кармаганга аракет кылыш керек. Акылдуу киши nafsисинин азгырыгын ачкалык орозо менен басат. Себеби Алланын душманы болгон nafsi ачкалык менен гана тизгинделет. Шайтан пендени дене кумары, жеп ичүү жолдору аркылуу азгырат. Бул тууралуу пайгамбарыбыз алейхиссалам мындай деген: шайтан адамдын денесинде кан тамыр аркылуу айланып жүрөт. Ошондуктан силер анын жолун ачкачылык менен тарыткыла, бугула дейт. Көпкө чейин ачка суусап жүргөн кишилер кыямат күнү Аллага жакын болушат. Адам баласын жоготууга учураткан эң чоң коркунуч тойгонун билбеген курсагы. Адам ата алейхиссалам менен ооба эненин бейиштен чыгарылып, азабы көп бул дүйнөгө жиберилишинин себеби да ошол. Себеби алар Алла тыюу салган дарактын мөмөсүнө кол сунуп коюшту. Ошондой эле курсак дене кумарынын башаты. Бардык жанагыдай барып, бийликке барып бийлик кылам деген, ачкадан бийликке барам, ачкадан биринчи курсагын тойгузам дейт. Ачкадан барып сойкулук зына кылам дебейт, ачкадан биринчи курсагын тойгузам дейт. Ачкадан жан көйнөк алам дебейт, ачкадан биринчи эмне курсагын тойгузам дейт. Ачкадан жок, урматтуу бир тууганым, курсак тойгондон кийин андан кийинки башка келет. Башка бирөө жөн ушак сүйлөгөн, жаман сүйлөгөн, башка бир иш кылгандын бардыгы курсагы тойгондон кийин келет. Ошон үчүн курсактын тартибин ордуна келтире турган болсоңор, Кудай Таалам башкасында иншалла тартибин ордуна келет.
Bir danışma mындай деп aytқан екен. Nafsisine жеңилген пенде анын каалоолорунун артынан чуркап жүрүп, nafsинин катачылыктарына батат. Nafsisi анын жүрөгүн бир топ пайдалардан тосуп коет. Дене мүчөлөрүн nafsисинин каалоолору менен суугаргандар жүрөгүнө өкүнүч дарагын тигет. Allah jandууларды үч түрдө жараткан. Биринчиси периштелер. Allah периштелерге акыл берген, бирок күнөөгө жетелөө үчүн nafsi шахват берген эмес. Экинчиси айванаттар. Allah айванаттарга биздин чүнүгүбүздү акыл берген эмес, бирок шахват берген. Короз токту кубалайт, айгыр бээни кубалайт, кочкор бири менен бири сүзүшөт, ал эме союп койсо экөөнүн башы бир казанга батпайт. Урматтуу бир тууганым, аларда акыл жок, бирок nafsi деген бар. Үчүнчү адамзат. Allah адамзатка акыл да берген, nafsi да берген. Кимдин дене кумары акылына үстөмдүк кылса, ал айвандан төмөн абалга түшүп кетет, чочко болуп калат. Кимдин акылы nafsине үстөмдүк кылса, ал периштелерден да жогорку урматтуу бир тууганым деңгээлиге жетет. Кудай Таалам бардыгыбызга акыл эс берсин, шерменде кылбасын. Кумардануу nafsiге баш ийүү падышаны кул кылат. Сабырдуулук кулду падыша кылат. Yusuf пайгамбар алейхиссалам сабырдуулугу менен Мисирдин падышасы болду да, Зулайха падышанын жубайы эле дене кумарын азгырылган үчүн кордолуп бечара абалга түштү. Себеби Зулайха Yusufту сүйүп калган үчүн сабыр кыла албады дейт, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн Кудай Таалам баарыбызга сабырдуулук ата этсин, амин. Кудай Таалага жетүүнүн автобекети кайсыл десе, урматтуу бир тууган, бул ихсан. Пайгамбар алейхиссалам өзү буга маани берип, "Ан та'будаллаха кааннака тараху, фа ин лам такун тараху, фа иннаху ярака." Сен Кудайга Кудайды көрүп тургандай ибадат кыл, ошол Кудайга жеткениң болот. Сен Кудайды көргөн жоксуң, бирок Кудайым сени көрүп турат дейт. Ар бир убакта муракаба, урматтуу бир тууганым, ошол нерсеге алып келет. Аллах Таала Кур'ани Каримде Аш-Шам сүрөсүндө "Код афлаха ман заккаха." Кимде ким nafsisин арулай турган болсо, кимде ким жан дүйнөсүн тазарта турган болсо, ошол кутулду дейт. Сырткы красканы жайына койгон менен ич палак болуп калган болсо, ал кутулбай калат дейт. Код афлаха ман заккаха. Ким nafsисин тазаласа, ким nafsисин аруласа, жан дүйнөсүн жүрөгүнө маани бере турган болсо, мына ошол адам, урматтуу бир тууганым, акыйкатта кутулду деп айтат, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз алейхиссалам дуа кылар эле: "Аллахумма ати нафси тaqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha." Пайгамбарыбыз алейхиссалам дуа кылат. Зайд ибн Аркам риваят кылган хадисте: "О жараткан Кудайым, менин nafsime таквалык бер." Таквалык деген эмне? Алладан коркуу. Алладан коркуу деген кандай? Ушинтип ийилип жүрүшпү? Көздү жумуп алып, Аллах Таала буйруганды аткаруу, тыйганынан кайтарылуу. Таква десе ушул сопу деп жолдун чекеси менен жүрүп, бирөө жака бир урса дагы жыгылып түшө берип, бечара болуп кете берген бир бечараны момун деп таква деп ойлоп албаш керек. Таква адам ким? Кудайым буйруганды аткарып, Кудайым тыйылгандан тыйылуу. Айтат: "Кудайым менин nafsime таквалык бер" дейт. Өзүмө колума деген жок, nafsime дегени менин жүрөгүм, менин жан дүйнөм таква болсун дейт. Гыйбат сүйлөбөй турган, гыйбат айтпай турган, арамга кирбей турган, ушак айтпай турган, Куран окуй турган, айтор жан дүйнөм таквалыгы мага бер деп атат. Бул деген адамдын сырткы таквалыгынан ички таквалыгы өтө мааниге ээ деген сөз. "Ва заккиха анта хайру ман заккаха." Менин nafsimi тазала Кудайым дейт. Мен аракет кылам, бирок колуман келбей калат. Ошого менин nafsimi жакшылап тазала Кудайым. "Анта валиюха ва маулаха." Nafsimдин кожоюну өзүңсүн, жетектеген жетекчиси дагы өзүңсүн. Кайсыл жака башкарсаң, ошол жака басам. Эгерде сен жаным ала турган болсоң, ага дагы мен айлам жок көнө турган болом деп айтат, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн колдон келишинче адам жан дүйнөсүн аруулаганга, урматтуу бир туугандарым, аракет кылыш керек. Жан дүйнө аруулап, адам nafsин тазарткан, урматтуу бир тууганым, эмне менен болот десе, биринчи пайдалуу илим менен болот. Аллах Таала Кур'ани Каримде Мужадала сүрөсүндө айтат: "Кала Таала: Ярфаиллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат." Кудай Таалам силердин араңарга ыйман келтиргендердин кадырын көтөрөт. Ыйман келтиргендердин кадырын кече Facebook'ta bir video жүрөт. Эки орус журналист
musulmandardın jana musulman emeslerinin kadrin bilgisi gelip birinci bir kız çıkar, jılagaçıda kız çıkarıp koyuştum da göynök var, azırak bирок başı açık musulman emes görünüp turat da. Ana tursa adam baldarga şok tişip açat da karmap anteli minteli biyaka bası hiç kim aga mani ötüp ketip mani bergen jok aç. Biri boluşkan jeri jok da kız koy anday mınday da kıykırıdat, hiç kim mani bergen jok. Anan oşo эле kızga жоолук салып, оромол кийип, uzun кийип отуруп, anan кайра балдар тириштирди эле. Жанагы жерден чечендер, Дагестандар, Кыргыз, Казак, Өзбек болуп мусулмандар ошо жерден чыгып келип, "Эй, эмне тийип атасың буга? Бул менин карындашым", башка деп коргоп атышат да. Көрдүңбү, бир эле кыз мусулман алама жоолук салым деле, ошого мусулмандар коргоп атышат. Эмне үчүн десе, мына ушул аят да. Кара, "Ярфаиллаху аллазина аману минкум". Силердин араңардан ыйман адамдар, жалпы адамдар арасынан ыйман келтиргендердин даражасын бийик кылып койдук. "Валлазина утул илма", жана дейт, илим берилгендердин дагы даражасын бийик кылып койдук дейт да. Даражат, аларга бийик даражалар берип койдук дейт. Ошон үчүн мусулман өзүнчө бир даражага ээ болсо, аалымдар андан дагы бөлөк бир жакшы даражага ээ деген мааниге келип чыгат. Ошон үчүн молдонун кеп үчүн кыйшык дебе, калашын кыйшык дебе деген сөз ошондон келип чыккан. Эл азыр кайсар болуп калды, аристерди чакырып, ага көп пул берет, анан ага чыкпайт да. Анан молдо келип кичине алып келсе эле, молдо пул ала берет, молдо жей берет деп, кечке молдону жамандай берген сөздөр дагы ушактардан дагы угулуп калат анчамын. Ошон үчүн аны сүйлөбөш керек, урматтуу бир тууган. Элге жерге ушу убактысын берип аткан, илим берип аткан молдокелерди урматтап, сыйлап туруш керек болот да. Молдону сыйласаң балдарыңан алым чыгат. Ана молдого берген эсептей берет болсоң анда жашооңо иншалла урматтуу бир тууганым береке келбей калат.